Саламатсыңар балдар, кутмандуу күнүңөр менен. Баарыңарга жагымдуу маанай тартуулайм. Сабактын темасы өсүмдүктөрдүн түзүлүшү. Сабактын максаты окуучулар өсүмдүктөрдүн түзүлүшү жөнүндө кеңири маалымат алышат. Өз алдынча ой жүгүртүүгө, өз оюн айтууга көнүгүшөт. Жаратылышты сүйүүгө, коргоого, көздүн карайындай сактоого калптанышат. Өсүмдүктүн уруктун өнүп чыгышы. Демек балдар, биз силер менен бүгүн өсүмдүктөр жөнүндө кеп кылмакпыз. Өсүмдүктүн тамыры, сабагы, жалбырагы, гүлү жана мөмөсү болот. Өсүмдүк күндүн нурунан кубат алып, жалбырагы жашыл түскө айланат. Тамыры аркылуу суу ичет, гүл ачып, мөмө байлайт. Жандуу жаратылыштын дем алышынан чыккан керексиз көмүр кычкыл газын өзүнө сиңирип, биз дем алчу абадагы кычкылтекти бөлүп чыгарат. Өсүмдүктөн жемиш, жашылча, ун, май жана кант алынат. Өсүмдүктөрдүн түзүлүшү мөмөсү жана уругу, сабагы, жалбырагы, гүлү, тамыры болот балдар. Өсүмдүктөрдүн жашоосу үчүн зарыл болгон шарттар: топурак, суу, жарык жана жылуулук, аба, көмүр кычкыл газ жана кычкылтек. Өсүмдүктөрдүн дем алуусу: кычкылтек, көмүр кычкыл газы. Өсүмдүктөр дем алганда кычкылтекти жутуп, көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарышат. Баарыңарга сабак түшүнүктүү болдубу? Силерге мындай суроо: силер жашаган жерде кандай өсүмдүктөр бар? Аларды кантип колдоносуңар? Пайдасы жөнүндө айтып бере аласыңарбы балдар? Азаматсыңар, силер көптөгөн маалыматтарды алыптырсыңар. Үйдөн өзүңөр сүйгөн, жакшы көргөн өсүмдүктүн сүрөтүн тартып, дептериңерге боеп, маалымат алып келесиңер. Азаматсыңар,